Тарыхыбызды карасак, урматтуу бир туугандар, мусулмандардын төмөндөсү, алардын кыйроосу Куранды таштоо менен башталган экен. Буга Фуссилат сүрөсүндө далил дагы бар. Аллах Таала кафирларды сыфаттайт: "Ва қалаллазина кафару ла тасмау ли хадал Кур'ани валгау фихи лааллакум таглибун." Кафирлар айтат экен: "Силер Кур'анды укпагыла" депчи. Бири-бирине айтат экен, башка адамдарга айтат экен. Кур'ан окулган жерлерди, Кур'ан окула турган мажлистерди, чогулуштарга катышпагыла. Ал жерде Кур'анды укпагыла. Ошол жерде адамдар Кур'ан укпосу үчүн ызычуу салгыла деп, алар бири-бирине үндөшөт экен кафирлар. Демек, Кур'андан тосу, Кур'ани Карим окулган жерде ызычуу кылуу, адепсиздик кылуу бул кафирлардын сыфаты болуп калат экен. Фуссилат сүрөсүндө Аллах Таала айтып жатат. Эмне үчүн кафирлар Кур'андан тосот туугандар? Анткени Кур'ан бизге жол көрсөтүүчү китеп. Мусулмандардын биринчи ошол китебин алат, андан кийин алардын динин алат. Ошентип мусулмандар айбандан айырмасы жок болуп, кафирлардын астында кор болуп, тарыхта өтө көптөгөн окуялар буга ачык далил да туугандар. Ошондуктан бардыгыбыз ниет кылышыбыз керек, иншааллах, мен күн сайын Аллахтын китебине убакыт бөлөм депчи. Мейли 5 бет болсун, мейли 1 барак болсун, 2 бет окуш үчүн 5 мүнөт өтө жай окуй турган болсок 10 мүнөт убактыбыз кетет. Бирок кадимкидей биздин жашообузда өзгөрүү болот. Улуу табиин 70 бадри сахабадан илим алган Хасан Басри рахматуллахи алейхи тууралуу айтылат. Хасан Басри рахматуллахи алейхиге качан бир адамды көрө турган болсо, ал адам Курандан эч бир аят билбесе, жаттаган эмес болсо, Хасан Басри рахматуллахи алейхи аябай кыжалат болот экен. Аябай кыжалат болуп, таң калып айтат экен: "Ла илаха иллаллах, би айи шейин яталаззаз." Ла илаха иллаллах. Бул адам Куран жаттабаса, Куранды билбесе, Куранды окуй албаса, бул адам эмне менен рахаттанат? Бул адам эмне менен жашоосун таттуу кылат деп аябай таң калып, жанагы өкүнчү экен да Хасан Басри рахматуллахи алейхи. Ошого пайгамбарыбыз дагы өзүнүн хадисинде Курани Каримди жаттабаган жүрөк, Курандан эч бир бөлүк, аят дагы болбогон жүрөк, ал бузулуп, кароолсуз калган үй сыяктуу деп дагы айтып кеткен. Ошондуктан бүгүндөн баштап иншааллах бардыгыбыз Куран жаттагандар ошол Курани Каримди унутуп калбастан, аны кайталоого бекем ниет алышыбыз керек экен. Жаттай электер болсо, үйрөнө электер болсо, үйрөнүп баштоого кадам ташташыбыз керек экен. Анткени илим эч качан кеч эмес экен да. Талап кылган адамга Аллах Таала бере берет экен. Ошого Абдуррасуфи Маддазиллу айтат: "Ал-Кур'ану ю'та лиман юхиббуху." Кур'ан аны жакшы көргөн, мухаббат кылган адамга берилет дейт. Сиз менен биз Кур'анды жакшы көрсөк, Аллахтын китебин, Аллах бизди жакшы көрөт. Аллах биздин жүрөгүбүзгө ошол Кур'андын кирүүсүн, анын сакталуусун жеңил кылат экен туугандар. Аллах Таала бардыгыбызга ушул Кур'ани Каримдин аяттарын бекем-бекем жаттап, көпкө окуп жүрүүгө Аллах мүмкүнчүлүк берген болсун. Жана Аллах Таала Кур'ани Каримди жаттаган инсандар тууралуу Анкабут сүрөсүндө айтат: "Бел хуа аятун баййинатун фи судурил ладина утул илм." Бул Кур'ан аяттары илим берилгендердин жүрөктөрүндөгү ачык айкын аяттар дейт. Демек, Кур'ани Каримди жаттаган инсанды Аллах Таала илим ээлери деп дагы өзүнүн сөзүндө Анкабут сүрөсүндө айтып кетти. Ошондуктан эң чоң илим бул Кур'ан экен. Ахмад бин Хамбал рахматуллахи алейхи айткан: "Силер балдарыңарга Кур'анды үйрөткүлө, Кур'ан аларга бардыгын үйрөтөт" деген. Мына ушул Кур'анды сиз менен биз окуй турган болсок, эми жаттай турган болсок, пайгамбарыбыз өз хадисинде эң жакшы адамдар деп дагы айтып кетти.